Пайгамбарыбыз айтат, ким истигфарды бекем кармаса, Алла Таала мага бардык тосулуп калган, жабылып калган жолдорун бардыгын ачып салат дейт. Азыр айтып атпаймынбы мына? Şu men balamın жолу жабылып калды. Bir dem salıp beresizби? Жол ачылып кетсин. Багы жабылып калды. Dem salıp beresizби? Багы ачылып кетсин. Же bir кайсыл жерге барып кой союп келейли, не кылайлы деп. Токто, истигфарды карма. Пайгамбарыбыз айтып атат, истигфарды эле карма, эч жака баргандын кереги жок. Эч кандай дем салдыргандын кереги жок, эч нерсе кылгандын кереги жок. Үйүңүздө турасыз, Алла Таалам сизге жолуңузду ачат, багыңызды ачат, бейишиңизди ачат Алла Таала. Жүрөгүңүздү ачат, хидаяттын эшигин ачат. Качан истигфар кылыңыз. Алла Таала эмне деп атат? Ушундай бардык тардыктан кеңдик кылып коет экен. Жүрөгү сыгылган, көкүрөгү сыгылган. Алла Таалам кең кылып коет жүрөктү. Экинчиси, бардык жалачылыктан Алла Таала мага курсанчылык берет. Үчүнчүсү, ойлобогон жерден Алла Таалам ырыскысын жеткирет. Ойлобогон жерден ырыскысын Алла Таалам алып келип берет. Ошон үчүн иншалла истигфар кылайлы. Астагфируллаха ва атубу илейх. Эң кыска, эрте менен жүздө, кечинде жүздө, андан көп болсо дагы жакшы.